Жашыңыз канчада? Тамакчылык жашым 46. Жашыңыз 46 жаштасыз. Так, сиз бизге бүгүн кайрадан анализиңизди текшертүү үчүн келдиңиз, Мындан мурун канча ай мурун келип кеттиңиз эле? 3 ай мурун келип кеттиңиз. Так, сиз ошондо келгендеги өзүңүздүн даттанууңузду айтыңыз. Эң негизги даттанууңузду айтыңыз. Эң негизги даттануум бул менин денем кычышы. Катар айтыңыз. Денем кычышып, баардыгым кетип, ошо тердеп, аябай омарып чыгып калат экен. Так, уйкуңуз кандай болчу? Уйкум начар болчу, азыр уктап калдым. Ичиңиз жөнүндө айтып бериңиз. Ичим мында бир жумалап забор, бала кезинде забор болчу. Бир жумалап барчу эмесмин, азыр күндө барып калдым десем болот, бир күндө 2 жолдон. Сиз бизде бир ай сүрүк курт алдыңыз, Тиги массаж алдыңызбы, албадыңызбы? Массаж алдыңыз, сүрүк курт алдыңыз. Перекс алдыңызбы? Перекс алдыңыз. 3 ай перекс иштеңиз. Бүгүнкү күнгө өзүңүздүн абалыңыз жөнүндө айтыңыз. Бүгүнкү күндө менин абалым жакшы, жеңилдеп калдым, туалетке барып калдым. Ошол ооруган жерлерим азайып калды. Дагы кайсы жериңиз бир аз ооруйбу, бир жерлериңиз эмне үчүн азайып деп айтып атасыз? Сөөктөрүңүз ооручу, Азыр оор көтөргөндө ооруп калат, Именно сөөктөрүңүз кайсы жери? Муунда, чыканак. Муунда. Чоң, тизе. Түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, демек эмнени айтайын деп атам. Азыр биз кайталоо, повторный анализди көрдүк. Бул жерде өзүнөн сурасак, грипки деген майда жандык абдан көп болгон деп айтты. Демек, азыр грипкини биз өтө аз көрдүк. Бирок мурункусунда дагы биз метек курттарды көргөнбүз, Азыр дагы метек курттар бар. Эми анчалык көп эмес, бирок бар. Метек курт бар, жана туз бар. Муну менен эмнени айтайын деп атам? Биз адамдар ойлойбуз да, мен 2 ай же 3 ай эле диета кармап койсом, 2 ай 3 ай эле мен чөптөрдү ичип койсом эле, мендеги баягы организмде жашаган 5 микроорганизм баары эле жок болуп калат деп түшүнөбүз да. Жок. Биз азыр эритроциттин эң сонун абалын алып келдик. Өзүңүзгө көрсөттүк, эритроциттер мурун бырышып калган болчу, азыр эритроциттерди биз томолок болгон жакшы абалын алып келген үчүн адам өзүн жеңил сезет. Эмне үчүн бут ооруп атат? Себебин азырынча биз туздарды толук келтирбейбиз. Туздун эң жакшы көргөн орду бул муундар, булчуңдар, табарсып, анан кан тамырдын ичи. Демек, биз туздар мүмкүн 100% туз бар болгон деп айткан болсок мурун, азыр мүмкүн бир 40% жок кылгандырбыз. Демек, дагы да 60% турат экен. Менден ошон үчүн сурашат да, мен канча диета кармашым керек, канча? Жок, өмүр бою. Биз өзүбүздүн ден-соолукту жакшы кылыш үчүн мен айткан көнүгүүлөрдү жасап жүрүш керек. Сиз үйдөн 5 көнүгүүнү жасап турдуңузбу? Азаматсыз. Эң негизгиси биз бул эжекенин ичи катканын токтотуп, жумшаттык да. Бул эң жаман нерсе. Ич катуу болгондо да бир жумада бир барган. Келгенде абдан тердеп турат эле. Келгенде мен тамаша кара кыз деп койгом. Азыр болсо ак кыз болуп калыптыр. Чынбы? Өзүңүз көзгөдөн көрдүңүзбү өзүңүздү? Өңүңүздүн өзгөргөнүн байкадыңызбы? Демек, биз 3 ай 4 айда биз азыр эң сонун биз ич катууну токтоттук. Тери агара баштады, тер деген кетти. Бул эң сонун нерсе. Эми дагы эле өзү менен өзү иштей берсе, туздарды азайтабыз, курттарды азайтабыз. Грипкилерди азайтыппыз уже, демек курттарды азайтат экенбиз. Дагы да болсо диетада отура берет, дагы да болсо 5 көнүгүүнү жасай берет. 5 көнүгүүнү жасоо бул кыйын эмес бекен? Кыйын эмес, Мына баштаганда эриндиңиз беле жасарганга. Көрдүңүзбү? Келгенде 5 көнүгүүнү жасаңыз. Мен азыр кимди көрсөм 5 көнүгүүнү жасаңыз деп тура калам да. Десең эле, деп башында эринет да. Мына бул эжекемде эринген. Бирок сиз жасай берип, ал ошол нерсе аз эле убакыт кеткенин байкадыңызбы? Демек, адам 5 көнүгүүнү жасоо менен өзүн өзү жакшы кылса болот бекен? Албетте.